Қаланың жолдор башқармалығы жергілікті қазынадан қаржыланып, мекемеге жылына 7 миллион 498 мың сом қаралады. Ал эми жолдордун реконструкциядан өтішіне быйылкы жылы 100 миллион сом бөлінген. Жолчулар көп жылдан бері мұқтаж болып, жеке компанияларға ақша төлөп иштетип келе жатқан техника қала қазынасынын эсебинен алынды. Асфальт төшөөчү жаңы техника Япония өлкөсүнөн 5 миллион 400 мың сомго келген. Ишкана көчөлөрдү асфальттоодо жеке компанияларга тендерге бербестен өздөрү жол курууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жол салуу үчүн комплекстүү техникалар менен толукталып, атайын мамлекеттик курулуштан лицензия дагы берилген. Бул болбосо чоң мындай 100 метр, 200, 1 километр, 5 километрге чейин жолду баса албайбыз. Биз ага чейин биз шаардагы эле ямочный деп коебуз го, оңдоо түздөө иштери менен гана жүрүп жүрдүк. Анда бул техника иштебейт эле, калган капиталдык курулуштардын баардыгын тендерге берип, бул башка ишканалар катышып, ошолор утуп, баягы айтканда пайдасын дагы ошолор көрөт болчу. Жаңы техниканы расмий тапшыруу аземине кала мэри Талайбек Сарбашев катышып, шаардын жолдору талапка жооп бербей тургандыгын айтты. Негизги жана ички көчөлөр 550 чакырымды камтып, анын 70%-нын эскилиги жеткен. Мекемеге тийиштүү техникалар алынып, жолчулардын майнасы көтөрүлсө, талаптагы күчөтүүлөрүн шаар башчысы билдирди. Асфальт басуучу жаңы техниканы тапшырып, аз чакырым оңдоодон өтсө дагы сапаттуу бүткөрүүнү белгиледи. Эмне кандай 1 километр жолу 200 метр кылабыз, ошону сапатка көңүл бурган. Элде журналисттер турат, эл турат, сынды биз тура кабыл алып, ошондо жыйынтык чыгарышыбыз керек. Макулбу? Сизге мына элдин көзүнчө айтайын, жетекчилер турат. Бардыгыңыздарга ушул сапатка көңүл бурат. Мен дайыма айтам, эки иш кылбайлы, бир иш кылайлы, бирок сапатка көңүл бурушубуз керек да. Мына 10 километр жол асфальттабайлы, 3 километр асфальттайлы, бирок сапаттуу кылайлы. Туурабы? Дайыма айтам. Акча кичине кетсе кетсин, ашыкча. Баягындай тура иштетсеңер да. Бирок сапатка, техниканы дагы дайыма айтам, алганда сапаттуу техника алайлы. Азыр айтып атпайбы, мына 300 мың сомго алдык мына эмени. Тез бузула берет экен дейт. Мына карасак бир жылда 300 мың сомдон ашык ошонун ремонтуна кетиребиз да. 2 жыл аралыгында 7,5 чакырым жолго асфальт төшөлгөн, каладагы Мониев көчөсү менен кесилишкен Аскар Шакиров көчөсүнүн 2,5 чакырымына жаңы асфальт басылып, жол 20 метрге чейин кеңейтилген. Мындан тышкары Меркан, Мамажан, Жапалак айлаймагындагы Жусубалиев, Жоробеков жана Эсенжанов көчөсүндө асфальттоо иштери бүткөрүлгөн. Тай өлкөсүнөн жетишилген келишимге ылайык 100 миллион доллар грант келүү каралып, 60 көчө толук оңдоп түзөөдөн өтүшү күтүлүүдө. Эки өлкөнүн министрлиги бул долбоор боюнча иш алып барып жатканы айтылды. Былтыркы жылы пандемиядан улам каражаттын келүүсү токтоп калганын мэр билдирди. Азыркы жаңы ажообузга дагы мен бул боюнча маалыматтарды айттым. Кудай буюрса ушул эми келишимдер түзүлгөндө, анан ушул 100 миллион доллар грант ушул Ош шаарына келүүсү күтүлүп атат. Мына былтыр келиш керек эле, пандемияга байланыштуу. Мына биздин мамлекеттик коомдук саясий абалды алар дагы эске алып, ушул келишимдер мына ишке ашпай токтоп турат. Буюрса, бул да мен ойлойм, жакын арада ишке ашып калса, шаардын ичиндеги ушул негизги көчөлөрүбүз, андан сырткары бир 50-60 көчөбүз ушул толук мына асфальттаганга мүмкүнчүлүк түзүлүп калат эле да. Андан соң шаар башчысы муниципалдык унаа токтотуучу жайдагы техникалар менен таанышты, шаарга келген расмий конокторду жана туристтерди эми мындан ары заманбап автобус тейлейт. Шаардын негизги жана ички жолдорунун оюктары жамалып гана келүүдө. Толугу менен реконструкцияга акча каражаты жок. Андыктан чет өлкөдөн каржы булактары изделип келет. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Анан мына баягы биринчи техника болбосо биздин ишибиз алдыга жылбай турганын билдик да. Мына эми
Burun частниктерге тендер өткөзүп, жолдорду асфальттап турган болсок, азыр эми мына өзүңөр алып, битум аласыңар да, туурабы? Мына ички жолдорду өзүңөр Асфальт алады. асфальттай бересиңер. Ошон үчүн сага ийгилик болсун. Мына жакшы айдап, шаарчы бүт асфальттайсың да. Жүргүзчү. Японский экен мына. Эми биздин максат азыр айтып атам мына ички жолдорубуз айрыкча домдордун арасы аябай жаман болуп кетиптир да жолдор. Мына борбордук көчөлөрүбүздө эле өзүңөр көрүп атасыңар, бизге мындай жакшы талапка жооп бербейт да. Акыркы жылдары Кытайдан грант катары акча каражат келет деген маалымат бар эле да. Эми туура айтып атасыз, туура суроо болуп атат. Мына былтыр Шакирова көчөнүн ачылышында ошол кездеги премьер-министрибиз, өкмөт башчыбыз Мухаммедкалый Дүйшөкеевич дагы айткан буну коомчулуктун астында. Анан Кытай эл республикасынын ошо мамлекет башчысы урматтуу Си Цзиньпин келип биздин экс-президент менен жолукканда дагы ошол сөздөр көтөрүлгөн. Азыр эки министрликтин ортосунда иштер жүрүп атат. Азыркы жаңы ажообузга дагы мен бул боюнча маалыматтарды айттым. Кудай буюрса ушул эми келишимдер түзүлгөндө анан ушул 100 миллион доллар грант ушул Ош шаарына келиши күтүлүп атат. Мына былтыр келиш керек эле пандемияга байланыштуу. Мына биздин мамлекеттик коомдук саясий абалды алар дагы эске алып, ушул келишимдер мына ишке ашпай токтоп турат. Буюрса, бул да мен ойлойм жакын арада ишке ашып калса, шаардын ичиндеги ушул негизги көчөлөрүбүз андан сырткары бир 50-60 көчөбүз ушул толук мына асфальттаганга мүмкүнчүлүк түзүлүп калат эле да. Анан жана жоопкерчилик маселеси боюнча айттым. Чейин кылат экенбиз дагы анан көпчүлүк алар пайда көрөт да. Анан бул ишкана эмнени аткарат? Только тендер өткөзүп гана чектелет экен да, ямыштуу ремонт менен. Ошого талап койдук эле, мына асфальтта турган техниканын сапаттуусун алайлы деп. Жакшысында. Бүгүн келди, бюджеттен карап берилген. Эми бул чек болбойт, Кудай буюрса, мына азыр жакында 10 жыл калды мына Алайский көчөдөн баштайсыз, ошол жерден баштап ички жолдорду асфальттоону баштады. Туурасы 4-8 экен, Кудай буюрса чоң көчөлөрдү деле 2 бөлүп кылганга болот. Кичинектерини 1-8, как раз тротуарларды да асфальттаса болот экен да. 3 метр баягы домдордун арасындагы 2,5-3 метр деген жолдорду аябай ыңгайлуу экен да. Биз ошо маалымат катары сиздерге жеткизебиз да. Биз гарантиясы бар, ошо жол курулган ишканалар Кудай буюрса 3 жылга чейин өздөрү оңдоп берет. Бирок эми ошол карабай, ремонттун кереги жок. Биз азыр айта билем, будан кийин ошо сизге тапшырма. Эмне кандай 1 километр жолу 200 метр кылабыз, ошону сапатка көңүл бургуларым да. Элде журналисттер турат, эл турат, сынды биз туура кабыл алып, ошондо жыйынтык чыгарышыбыз керек. Макулбу? Сизге мына элдин көзүнчө айтайын, жетекчилер турат. Бардыгыңыздарга ушул сапатка көңүл бурайм. Мен дайыма айтам, эки иш кылбайлы, бир иш кылайлы, бирок сапатка көңүл бурушубуз керек да. Мына 10 километр жол асфальттабайлы, 3 километр асфальттайлы, бирок сапаттуу кылайлы. Туурабы? Дайыма айтам. Акча кичине кетсе кетсин, ашыкча. Баягындай туура иштетсеңер да. Бирок сапатка, техниканы дагы дайыма айтам, алганда сапаттуу техника алайлы. Азыр айтып атпайбы, мына 300 000 сомго алдык мына эмени. Тез бузула берет экен дейт. Мына карасаң, бир жылда 300 000 сомдон ашык ошонун ремонтуна кетиребиз да. Лучше ошол 700 000 японский дейт, эки эсе экен да, мындайча айтканда. Ошону алып коюш керек. Ремонту жок, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл иштете турганыбыз керек да. Макулбу? Ошон үчүн жакшы ийгилик болсун, макул болсун техникалар, пайда келтирет деген ишканасы. Ошондой кылайлы. Өзүңөрдү актап прибылга чыгышыңар керек ишкана. Мыналар керек болсо $1000 айлык ала турган деңгээлге чыгарышыңар керек. Аза иштеп эле мына өзүңөр аракет кылсаңар турабыз. Заказ керек болсо техникалар көрөт, мына райондордон заказ алып туруп, райондорду барып асфальттап келгиле. Ал өзүңөрдүн ишиңер, ишкана мына возвращётный ишкана. Бюджетти карап качан айлык көтөрүлөт экен дебей, силер уже прибылга чыгышыңар керек. Мына көп кабаттуу үйлөр салынып атат. Турабы? Көпчүлүк частниктер мындай
жерлер өздері элдер азыр акча топтоп мына райондордо 1 километр 2 километр жолдорду өздөрүнүн демилгеси менен кылып атат. Ошону ким кылат? Мына силердин ишканалар барып кылып акча табышат. $1000 келечекте мына Кудай буюрса 100 000 сомго өзүңөрдүн айлыгыңар. Канчалык иштеген сайын өзүңөр требут этсеңиз болот. Мына мынча саат иштеп атасыз, мынча объем иш аткардык, давай айлыгыбызды көтөрүп. Эсептеш керек. Мына биз мынча прибыл келтирип атабыз ишканага. Турада биз ушуга көнгөнбүз да деп эле жасаган. Анан мынау массалык маалымат каражаттарда турасыңар мына өкүлдөрү. Мына тура элге жетиш керек да. Мына 1 километр жолдорду мына көрүп атасыңар да. 1 километр жолду жасаш канча $1 миллион чейин жасалып атат да. Анан биз ушул 2,5 километр жолду астында коммуникацияларынан бери мына 7 метр жолду 20 метрге кеңейттик туурабы? Канча деген лотоктор коюлду, освещениялар болду, ошол жер жашылдандырылды. Эми кээ бир жерлерде кемчилдик кетет экен да. Аны